Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күнгө болгон абалы тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич маалымат бермекчи. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ, Биринчи радио Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналына, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики, коменданта города Бишкек Орозалиева Алмаза Кыдырмаевича относительно ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5 канал, областные медиа-центры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шаар тургундары. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизилгенден кийин 25 марттан баштап 26 апрелине чейинки аралыкта катталган кылмыштар жана жоруктар жалпы саны 1616. Анын ичинен 1466 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Өткөн суткада коменданттык саатты бузган 66 адам кармалды, 54 эркек, 12 аял, анын ичинен 2 өлкөлүк жарандар. 2020 жылдын 25 мартынан баштап 26 апрелге чейин жалпы кармалгандар саны 2597. Анын ичинен эркектер 2246, аялдар 351. Кыргыз Республикасынын өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзам 28 беренесине ылайык бардыгы болуп 2361 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 беренесине ылайык 266 протокол түзүлгөн. Урматтуу шаардын тургундары, бүгүнкү күндү жакшы кабардан баштагым келип турат. Анткени дарыгерлердин айтымында Кыргызстаныбыз боюнча органдарга караганда сакайгандардын саны бир топ өсө баштады. Мындан улам барыбыздын, анын ичинде дарыгерлердин, милиция жана социалдык кызматкерлердин бул коркунучтуу датка каршы бекем туруп жасаган иш-аракеттер тикке кеткен жок деп эсептейм. Ошондуктан күн өткөн сайын ынтымактуу болуп, жаңы күч жана дем менен баарыбыз биргеликте санитардык нормаларды сактап, жашаган жерибизди күнөөгө желдетип, тазалап турсак, жеңиш биз тарапта болот. Добрый день, уважаемые горожане. На территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под контролем. Всего с 25 марта по 26 апреля 2020 года на территории города Бишкек было совершено 1616 преступлений, проступков, из них раскрыто 1466. За нарушение комендантского часа было задержано 66 человек, из них 54 мужчины, 12 женщин, также 2 иностранца. Всего в период с 25 марта по 26 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа задержано 2597 человек, из них 2246 мужчины, женщины 351. Всего по статье 28 Конституционного закона о чрезвычайном положении было составлено 2361 протокол по статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях, 266 протоколов. Дорогие бишкекчане, сегодня у нас хорошие новости. В Кыргызстане от коронавируса вылечилось больше половины заболевших, что вселяет уверенность и дает надежду на нашу победу над невидимым врагом, опасным вирусом. Значит, все прилагаемые усилия и меры, а также труды медиков, милиционеров, работников социальных служб и наших горожан, которые на сегодняшний день все вместе борются с мировой угрозой, не напрасны. Я считаю, это результат того, что мы все ответственно начали относиться к опасной угрозе вируса, а также становимся сплоченными и дружными с каждым днем. Давайте будем дальше продолжать в таком же духе бороться и принимать меры предосторожности ради безопасности
наших близких и родных. Чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками, дезинфицируйте жилые помещения. Без крайней необходимости не уходите из дома. Мы близимся к победе. И сейчас не стоит расслабляться. Победа будет за нами. Спасибо большое. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич маалымат берди. Түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бургуңуздарга чоң рахмат.